каныккан жүрөк эч качан соолубайт. Дин таануу, ислам баалуулуктары, пайгамбарлардын осуяттары, аалымдардын насааттары. Мунун баары Дин Сабат программасында. Теолог Нурлан Субанов менен бейшемби күндөрү саат 17-де. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу Марал ФМ радиосунун угуучулары жана телекөрүүчүлөр. Дагы сиздер менен жүз көрүшүп, кезектеги чыгарылышта чогулганыбызга сүйүнүчтөмүн. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын коногу Тажидин устазыбыз. Кош келипсиз, Тажидин устаз. Албетте ислам дини бул тазалыкка өзгөчө көңүл бурган, тазалыктын орду ушундай жогору болгон бир дин. Ошол эле убакта Аллах Тааланын алдында туруп ибадат кылуу үчүн дене мүчөнүн тазалыгы, ошол эле убакта кийимдин тазалыгы, жердин тазалыгы, ошону менен эле бирге адамдын ички жан дүйнөсү болгон же болбосо жүрөктүн тазалыгы бул өтө баса белгиленип кетчү нерселерден болуп эсептелет. Албетте Куранда тазалыкка өзгөчө көңүл бурган адамдар Аллах Таалага жакын жана жагымдуу инсандар экени эскерилип, Бисмиллахиррахманиррахим. Инналлаха юхиббу тауабин ва юхиббул мутатаххирин. Садакаллахул азим. Чындыгында Аллах Таала тооба кылган инсандарды сүйөт жана ошол эле убакта тазалыкты жакшы кармап жүргөн инсандар Аллах Таалага жагымдуу деп келет. Ошол эле убакта дагы бир аятта Бисмиллахиррахманиррахим. Кад афлаха ман тазакка ва закара расма раббихи фасалла. Толук тазаланып жана Аллах Тааланын атын эстеп зикир кылган инсандар ар дайым эңсегенине жетет деп келген экен Куранда. Мынеке бүгүн биз сиздер менен Кудай буйрса бир канча убакыттын ичинде сөз кыла турган темабыз ибадаттагы тазалык боюнча. Тазалык дегенде биздин эң эле биринчи акылыбызга келчү бул даарат маселеси. Албетте бул даарат, бул тазалануу болгондуктан ушул бүгүнкү тема сиздер менен кыскача даарат боюнча сөз кылабыз. Биздин түз эфир болуп аткандыгына байланыштуу урматтуу угармандар жана телекөрүүчүлөр, сиздерде каалаган бир жүрөктөрдү өйгөн же болбосо сиздерди кызыктырып жооп издеп аткан бир суроолор болсо берсеңиздер болот. Бул суроолорду биздин түз эфирге байланышасыздар. Биздин телефон номерлерибиз 0312 68 06 06. Ошол эле WhatsApp номери дагы 0709 08 06 06 номеринен биз сиздер менен түз эфирде байланыша алабыз. Бүгүнкү коногубуз азыркы таанышып өткөндөй биздин Тажидин устазыбыз келип отурат. Устаз, дагы бир жолу кош келипсиз. Ошол намаздын бул ошол ачкычы болуп эсептелген ибадат, өзү ибадат болуп эсептелген даарат маселеси боюнча сиз менен бир аз сөз козгойбуз бүгүнкү берүүбүздө. Эми ошол даарат деген эмне, ушул жөнүндө сөздү баштай берели сиз менен. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Адам баласын иман, адеп ахлак, илим билим менен кадыр барктуу кылган Аллах Таалага чексиз шүгүр мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам аны үй бүлөсүнө, кыямат күнүнө чейин анын жолуна түшкөн ар бир момун мусулманга Аллах Тааланын рахматы, салават, саламдары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу үн алгы угуучулары жана сыналгы көрүүчүлөрү. Эң биринчиден ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Марал ФМ жамаатына жана ошондой эле 24 ТВ жамаатына ыраазычылык билдирип кетем. Ушундай жакшы бир иш-чараны уюштургандыктары үчүн. Жараткан Аллах Таала эң биринчиден ушул агайын-элерибизге, жеке карындаштарыбыздын иштерине ийгилик берсин. Кандай максат ой тилектери болсо, максат ой тилектерине жеткирсин. Урматтуу Нурлан устаз, сиз жакшы суроо бердиңиз. Тазалык, даарат деген сөз биз кыргыз тилинде даарат деп коет экенбиз. Ушул даарат деген сөз бул араб тилинен тахарат деген сөзүнөн келип чыгат экен. Негизги бул араб тили болуп, анан кыргыз тилине кирип бир аз өзгөрүүлөр болуп даарат деп аталып калган. Анан ушул тахарат деген сөздүн кадимкидей эле лексикалык жана терминологиялык мааниси болот. Лексикалык мааниси бул жалпысынан тазалыкты тахарат деп коюшат. Мейли ал кийимдин тазалыгы болсун, үйдүн тазалыгы болсун, жалпы жүрөктүн тазалыгы, кектен, көрө албастык жана башка жаман ой пикирлерден жүрөктү тазалоо, жалпысынан тазалыкты тахарат деп коюшат.
Ал эми терминологиялык шариаттын колдонуусундагы тахарат деген сөз бул шариатта эки түр ыпластык бар. Биринин атына хадас деп коет, экинчинин аты хабас деп коет. Хадас, хабас. Хабас дегени бул биз менен сиздер көзүбүз менен көрүп, сезим органдары аркылуу байкап турган ыпластыктар, зара, заң, кан, арак, ириң дегендей ушундай ыпластыктар. Экинчиси хадас деп коет, аны биз көзүбүз менен көрө албайбыз. Бирок шарият сенин денең булганды деген өкүм чыгарган. Мисалга айтсак, дайыма айтабыз го, эгерде бир адамдын жел чыгып кетсе, дараты сынды деп коебуз. Бирок анын денесинде карап, байкап карап көрсөңүз, эч бир жеринде булганыш жок. Кан жок, ириң жок, зара жок, заң жок, эчтеке жок. Бирок денең булганды деп айтылат ага. Сен даратың жок, даратсызсыз деп айтылат. Мына о даратсыздыкта, мына ошондой эки түр даратсыздыктан тазаланууду, арылууду тахарат деп коюшат экен арабтар. Эки түр. Хадас жана хабастан тазаланууду. Жакшы, Алла разы болсун. Мынакей дарат деген сөздүн киришине жакшы түшүндүк. Дарат демек бул намаздын ачкычы, Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан сыяктуу хадисинде намаздын ачкычы бул дарат эч кандай бир намаз же кээ бир ошол динде өзгөчө көрсөтүлгөн кээ бир иштер аткарыла албайт. Эми ошо дараттын түрлөрү токтолуп кетсеңиз, дараттын түрлөрү кандай болот? Ана даратты бардык биздин ахли суннат вал жамааттын Ханафи багытындагы алымдардын китептерин ачып карай турган болсок, көпчүлүгүндө даратты 3кө бөлөт. Farz darat bolot, vacib darat bolot, анан мустахаб darat bolot. Farz darat деп бул даратсыз адамдын жана 5 убак намазды окуу үчүн, чума намазды окуу үчүн, айт намаздарды окуу үчүн, жаназа намазын окуу үчүн, тилават саждасын аткаруу үчүн алган дараты. Даратсыз адамды ушул нерселер үчүн дарат алгандыгы farz darat болот. Экинчи түр дарат бул важиб дарат болот. Важиб дарат бул биздин менен сиздер жылда Курбан айтта ажекелерибиз Меккеге барып үйдү таваф кылышат же умрага барышат. Ошол жерде ошол үйдү айланган кезде дарат менен айлануу важип болот. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү бар да, пайгамбарыбыздын хадиси бар. Үйдү таваф кылуу бул намаз сыяктуу деген. Каабаны ошол таваф кылуу намаз сыяктуу дейт. Ушул хадистин негизинде биздин аалымдарыбыз ошол хадистин негизинде биздин аалымдарыбыз ошол үйдү таваф кылууда дараттуу болууду важип дешет. Ал эми үчүнчү түрү бул мустахаб, жакшы. Качан бул түрдү качан алабыз? Мисалга гайбат кылып коебуз билип билбей, ушак сүйлөп коебуз, жалган сүйлөп коебуз, спорттук оюндарды ойногонубуздан кийин же өлүктү жуудун астында дарат алабыз. Же болсо уктардан алдын дарат алабыз. Дайыма дарат менен жүрүү максатында дарат алабыз. Мына ушундай кездерде дарат алуу мустахаб болот. Мустахаб болот. Жакшы көрүлгөн бир ким аткарса бир дарат менен көчөгө чыгайын деп. Анткени мисалга дайыма дарат менен жүрүү тууралуу айтсак, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде келет, Ибн Хиббанын риваятында кайсыл киши дайыма дарат менен жүрүп, ошол дайыма дарат менен жүрүп, ошол дарат менен бул дүйнөдөн коштошсо, кайтыш боло турган болсо, шейит абалда бул дүйнөдөн коштошот деген хадиси бар. Аллах Таала бардыгыбызды ошол сыпат менен насип этсин. Жакшы, дараттын түрлөрү ушундай экен. Демек, мустахаб болгон дарат менен да жүргөн, көчөгө чыкканда инсан баласы ошол таза жерлерде, таза абалда басып жүрөйүн, же болсо кечинде түндө уктаарда да дарат менен уктагысы келген адам болсо, бул дарат алып жатуу бул демек парз болбосо да бул мустахаб, жакшы көрүлгөн дараттардын катарына кирет экен. Алла разы болсун. Ошол эле убакта эми дараттар да бөлүнөт эми, мунун ичинде фарздары бар деген сыяктуу. Жана дараттын фарздары кайсылар болуп кетет? Ошол эле убакта биз ошо дарат алганда кээ бир биздин бир туугандар чынында даратты туура эмес алып калышы мүмкүн. Дараттын фарздары балким экинчи орунда калып, дараттын балким мустахаб же сүннөт болгон амалдарын аткарып коюп жүргөндөр да кездешип атат. Ошол убакта эми сиздердин сурай турган эмебиз, дараттын фарздары жана аларды аткаруу тартиптери кандай болот? Дараттын фарздары дегенде эле эң эле биринчи биз Маида сүрөсүнүн 6-аятына кайрылышыбыз керек. Аллах Таала ошол кереметтүү ыйык Кур'ани Каримибизде биз менен сиздерди эки дүйнөдө бактылуу кыла турган эң бир ыйык китеп Кур'ани Карим. Ошонун Маида сүрөсүнүн 6-аятында айтат: Аузу биллахи минеш шайтонир ражим. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. O imandуулар,
ушул жерде атайын имансыз эмес, Кудай Тааладын иман менен жүрөктөрү нурланып турган, Кудай жүрөктөрүндө Кудайдан болгон коркунуч бар болгон, пайгамбарга, динге болгон сүйүү бар болгон инсандарга Аллах Таала кайрылып эмне дейт? О имандуулар, эгер силердин бириңер намаз окууну максат кылып, ордуңардан турсаңар, даратсыз болсоңор, анда бетиңерди жуугула, эки колуңарды чыканагыңар менен жуугула, башыңарга мас тарткыла жана бутуңарды кызыл ашыңар менен жуугула дейт. Ушул аятты карай турган болсок, 4 мүчөнү атады. Ушул 4 мүчөнүн ичинде 3 мүчөсү жуула турган мүчө, 1 мүчөгө мас тарта турган мүчө. Бирок сиз айткандай ушул даратаган кезде бизде кээ-бир эми пайгамбардын хадиси бар да, кайсыл киши даратты толук алса, мында эч бир кемчиликсиз бардык мустахабтарын, сүннөттөрүн, фарздарын өз ордуна аткарып туруп, так аткарса, андан кийин күбөлүк берем Аллах Тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок, күбөлүк берем Мухаммад Аллах Тааланын кулу жана элчиси деп турган болсо, ага дейт 8 бейиштин 8 эшиги ачылат дейт да. Ошол даратыбыз толук болуш үчүн ошол шариаттын эрежелерин так аткарышыбыз керек. Ошол эрежеден бир мисалга бетти жуу дейт. Бетти жууганда бул жерден биз сындоо үчүн келген эмеспиз, көргөн нерсебизди айтсалы, кээ бир мустахаб сүннөт амалдарды таштагандарды байкап калабыз да. Эң биринчи ошол мустахаб ташталган мустахаб сүннөт амалдардын бири ошол бетке сууду куйган, агызган кезде бизде мындай кылып астынан үстүнү көздөй агызышат да. Китептерде келет, ошол бетти жуарда да сиз чекеңизден, пешенеңизден ылдый көздөй сууду агызыңыз дейт. Өйдөдөн ылдый агызыш керек. Биздикилер астынан үстүнө агызышат. Ошондо бир даратыбызда бир кемчилик пайда болуп калат. Бир кемчилик. Экинчиси колдорду жууганда дагы ошондой. Аллах Таала Куранда айтып жатат, колуңарды чыканагыңар менен деп жатат. Башталышын айтып атат, акырын айтып жатат. Акырыны. Эми ошол жерде колдорду дагы биз мына раковиналарда жууганда байкасаңыздар билекти сала калабыз да. Ортосунан салып жууа баштайбыз. Ошону дагы манжалар тараптан баштасак, бул да эле даратыбыздын толук болушуна бир себеп болот. Бутту жууганда да эле ошондой манжалар тараптан баштап жуу, бул да эле сүннөт амалдардын катарына кирет. Эми 4-нчү нерсеси жанагы башка мас тартуу дейбиз. Башка мас тартууда биздин алымдарыбыз хадистердин негизинде 2 ыкманы айтышат. Кантип мас тартуу тууралуу. Эң биринчиден биздин мазхаб боюнча 4төн 1 бөлүгүнө мас тартсаңыз жетиштүү боло берет. Мейли ал асты жагына тартасызбы, арты жагына тартасызбы, жанына тартасызбы боло берет. 4 кайсы жагына тартсаңыз болот. Бирок ошонун ичинен толук мас тартуу башынан толук башыбызга мас тартуу сүннөт болот. Сүннөттү аткарган кезде бирдениге бизде фарзы дагы сүннөттө аткарылып кетет. Ошону аткарууда ыкмасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинин негизинде 2 ыкма айтылган. Бири ушул жалпы колубузду суулап эле баштан аякка бир эле мындай тартып коебуз. Экинчи ыкмасы ар бир колдон 3төн манжаны коюп туруп артка тартып барып, кайра мына иштери менен астыга алып келебиз. 2 ыкма. Кимисини кылсак боло берет. Бирок бизде көбүнчө бизде салт катарында сүннөт бирок эми салт болуп калганы жанагы ар бир колдон 3төн манжаны коюп артка тартып барып, кайра бери жака алып келүүлөр бар. Бизде радио угарман бар экен, суроосун кабыл алып коелу. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, урматтуу угарман, өзүңүздү тааныштырып сурооңузду берсеңиз болот. Мен Нарзулла Ош шаарынан чалып атам. Биз мисалы үчүн Ош Өзбекстанга жакында Андижангача. Анан мисалы үчүн Андижанга барып калсак, эртең менен пешинде Андижанда болуп калсак, касыр окуйбузбу, бирок 50 километр. 50 километр. Бирок башка мамлекет. Ооба, башка мамлекет. Алла разы болсун, ошо жакшы суроо айттыңыз. Ошо дагы башка суроо барбы? Жок, рахмат. Рахмат, Алла разы болсун. Бул башка мамлекетте өттү деген маселе жок. Негизги сапар аралыгы каралат. Сапар аралыгы тууралуу биздин алымдарыбыз түрдүү пикирлерди айтышат. Мисалы, кээ бир жерлерде 78 километр деп айтса, кээ бирлери 90-95, анан эскиден немдамаларыбыз 120 километрге чейин дейт. Муфтиятыбыздын фатвасы боюнча 90 километр деп белгилешкен. Эгерде ошол бул агабыздын берген суроо менен, эгерде жашаган жери менен жанагы Андижандын ортолугу 90 километр боло турган болсо, анда касыр кылып окуйт. Ал эми 90 километрден кем болсо, ал толук окуш керек болуп калат. Демек, биз границадан, чегарадан өтсөк да өтпөсөк да айырмасы жок. Айырмасы жок. Демек, Оштон Андижан эч кандай кыскартып окуганга
шарт жок. 80 километр болсо жок. Жана 90 километр деп муфтиятыбыз айтып жаткандай амал кылабыз. Биз эми жетекчилерибизге баш ийип, ошол 90 километр менен амал кылышыбыз керек. Алла разы болсун, урматтуу Нарзулла мырза, укканыңыздай мынакей жакын алыс аралыктар бир гана ошол километр менен гана өлчөмчүлөнөт экен. Албетте, ар бир мусулман өзүнүн диний милдеттерин жакшы үйрөнүү, мындайча айтканда диндеги бир билимге ээ болуу, жакшы менен жаманды, адал менен арамды ажыратуу сыяктуу эле ошол бир аз ошол диний билимге ээ болуу ар бир инсандын башындагы бир парз болуп эсептелет эмеспи устаз? Куранда дең эле алгачкы оку деп келген, оку деп ошол бизди окууга буйрук кылганынын себеби дагы ошол көп нерсени окуп үйрөнүшүбүз керек. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, кызыктырган суроолоруңуздар болсо дагы берсеңиздер болот. Биз түз эфирдебиз, сиздерге ошол Тажим устазыбыз жакшы бир жеткиликтүү деңгээлде жооп берет деген ишеничтебиз. Эми Тажим мырза, дагы сизге бериле турган ушулор, эми даарат жөнүндө сөз кылып атабыз. Эми даараттын фарздарын айтып атасыз, ошол эле убакта эми даараттын сүннөттөрү кандай? Эми бул даараттын фарздары колдонулбай калса эмне болот? Сүннөттөр тарки сүннө болуп калса кандай болот? Ушул жөнүндө айтып кетсең. Даараттын эгерде фарзын аткарбасак, устаз, фарзын аткарбасак такыр намаз, дааратыбыз дұрыс эмес. Даарат эмес, эсептелбейт. Эмес болуп эсептелет да, эгерде аны мен намаз окусак, намазыбыз болбойт. Демек, жана 4 Кур'ан кармай албайбыз, Кур'анда келген 4 фарз бул толук аткарылуусу шарт. Эгер бул бир аз калып калса дагы бул даарат эсептелбейт. Эми бизде радио угарман бар экен, кабыл алып коелу, анан улайбыз. Алло. Алейкум ассалам, урматтуу радио угарман. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз. Бореке передачаңарды көрүп, бир жакшы нерселерди сурайын деп. Ниетим. Ушу. Сиз Бишкектен чыгып атасызбы? Бишкектен. Жакшы, сурооңузду бериңиз. Алла жолу жакшы го, анан бул орустарда тил буруулаак сүйлөп не кылышпай, өзүмдүн нарындык коом кээ бир сөздөрүн түшүнбөй калып атам. Тагыраак кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылса жакшы болот эле. Ооба. Сурооңуз болсо бериңиз. Мүмкүн болсо, пожалуйста. Сурооңуз жокпу? Рахмат сиздерге. Рахмат, Алла разы болсун. Рахмат. Колдон келсе мындай адабий тилде сүйлөгөнгө аракет кылалы. Эмебиз улай берели, устаз. Даараттын ошол бузуучу сүннөт амалдары боюнча сөз кылсак. Даараттын сүннөттөрүн албетте китептерде түр деп айтат. Кээ биринде 12 деп айтса, кээ биринде көбүрөөк атайт. Эми бир чекеден айтып, бир четтен айта берели. Бир четтен айтканда эң эле биринчи ошол даараттын сүннөттөрүнөн эң алгач биз Аллах Тааланын атын атап башташыбыз керек. Бисмилла деп. Бисмилла деп. Ошол бисмилланы айтууда эки кымамен айтылат. Бисмиллахир-рахманир-рахим десек да болот. Бисмиллахил алийил азим алхамдулиллахи дини ислам десек да болот. Экөөнү чогултуп айтсак дагы абдан жакшы болот. Эгерде аны да билбесек, өзүбүздүн кыргыз тилинде эле мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын исми менен баштайм деген сөздү айтуу керек. Бирок ушуну айтуунун дагы өзүнүн бир орду бар. Биздин доорда ажатканалар менен дааратканалар экөө бир жерге кирип калбады устаз. Ошол экөө бир орунда болуп калгандыктан, эгер ажатканабыз менен дааратканабыз бир орунда боло турган болсо, анда Аллах Тааланын атыны сырттан айтып келишибиз керек. Ажатканага киргенден кийин Аллах Тааланын аты улуу, аны биз ал жерде айтпайбыз. Кокустан унутуп коюп кирип алган болсок, анда жүрөктөн эле айтып коебуз. Ойлоп эле айтып коебуз. Жүрөгүбүздө Аллах Тааланын исми менен баштайм деген сөз. Демек, дааратта келатышыбыз өзү негизи ниетибиз болот ошол. Бисмилланы айтып. Эми экинчи айта турган маселе, аябай шашпай, даарат алганда шашпай, ошол бисмилланы айтышыбыз керек. Сүннөт толук болуш үчүн. Кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча биз сүннөт деп атабыз. Мисалга Ибн Хумам рахматуллахи алейхи жана башкалардын пикири боюнча бул важип деген жери дагы бар бисмилланы. Ошон үчүн шашпай бисмилланы Аллах Тааланын аты менен исми менен башташ керек. Бисмилланын даараттагы бисмилла менен тамактагы бисмилланын айырмасы бар да. Тамак жегендин астында эле биз Аллах Тааланын исми менен баштайбыз. Даарат алганда эле Аллах Тааланын исми менен баштайбыз. Бирок тамак жеген кезде эгерде Аллах Тааланын исмini айтууну унутуп койгон болсок, кокустан, ортосунда барганда бисмилла авалуху ва ахируху десек толук боло берет.
башында айткандай эле сообун ала беребиз. Бирок daarатта эгерде унутуп кала турган болсок, ортосунда барып айтабыз, бирок ал башында айтыла турган сүннөттү орундай албайбыз. Бул сүннөт болгондуктан фарз сыяктуу эмеси жок да. Эми сүннөт ташталды макрулугу жайгашат. Жакшы болот бирок. Шуну башында унутуп калсак да аракет кылып айтып кое беришибиз керек ортодо немелеринде. Телефон келиптир бизге, кабыл алып коелу. Урматтуу угарман, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз. Алло. Үзүлүп калды окшойт, Үзүлүп калдык ананда эме кылып берели. Кыскасы биринчи сүннөт ошол бисмилла менен баштоо. Экинчи эле биз адегенде эле колду жуабыз билекке чейин. Муну бардыгыбыз билебиз. Билекке чейинки жууш сүннөт. Чыканага чейинкиси бул жалпы жууш, чыканага фарз болуп эсептелет. Анан үчүнчү эле мисвак деген сөз келет. Ошол мисвакты негизинен биз жанагы мечиттердин жанында сатылып аткан атайын неме бар. Эгерде ошол бар болсо, ошону менен аткарышыбыз керек. Колдон келсе. Колдон келсе. Эгер колубуздан келбесе, анан манжаларыбыз менен деле тазаласак болот. Ошонун дагы телефон угарманыбыз бар экен. Урматтуу угарман. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Өзүңүз тааныштырып. Жогоруда бир эме айтып кетпеди угарман. Арабий тил боюнчачы. Ооба. Арабий тилде эле сүйлөп атат биздин бул жерде устаз. Анча-мынча жанагындай кишинин ошол сөздөрүнө биз маани берсек эмне жөнүндө айтып атканчы. Анан суроо мындай да, суроо. Бизде жана дарат алганда көпчүлүк мусулман бир туугандар эмени унутуп калышат да, мисалы дарат кайсы жол менен сынат, анан ошондо жана истинжаны алыш керекпи, албаш керекпи, ошону дагы бир. Ал өзү бир проблема. Эстен чыгарып коюшат да, анан мисалы жөнөкөй эле кол дарат алыш керек болсо дагы даратканага кирип барып истинжа кылып, ошондо устаз эскертип койсо мына. Туура айтасыз, азыр аны ошол сөзүбүздү эскертип коюшат эле. Рахмат. Рахмат, алар болсун. Бул жерде кээ бир баягы диний терминдер айтылып кетип атат. Ошол балким кээ бир угармандарга адабий тилде эмес болгондой туюлат окшойт. Бул угарманыбыз аябай жакшы бир эмени эстетип өттү. Мен дагы ушул баштан өткөргөм бул нерсени. Караколдо ошол мечиттин астына мен бул эме кылып да көргөм да, сураштырып дагычы. Барсам мечиттин туалети эл толтура да. Анан бүт бар ошого муктаж болбосо дагы истинжа кылышым керек деген түшүнүк бар экен да. Ошондо кошуп кетели. Абдан жакшы болот. Муну билиш үчүн эң биринчи биз даратты бузуучу, даратты биз сындыруучу деп коебуз. Даратты бузуучу нерселерди билишибиз керек да. Даратты бузуучу нерселер экиге бөлөлү. Бири эки жолдон чыккан нерселер деп коелу эми. Инсандын муктаждыгы жана чыккан нерселер. Инсандын муктаждыктары. Экинчиси бул жөн эле денебизден бир кан чыгат. Же мисалга жел чыгат. Же болбосо бир ириң чыгат. Ушундай себептер менен дарат сынат. Же кээ бирлер мисалга нас жегет да даратым сынды дейт да, анан дарат алыш керек болуп калат дейт да. Ошондой кезде эгерде биз чоң дарат сындырган болсок, чоң дарат сындырып, же кичинекей дарат сындырган болуп, жанагы чыккан кезде эки жака көбүрөөк жайылып кеткен болсо, бир 10 сомдуктан дейли, 10 сомдук тыйым бар го, ошондон көбүрөөк жайылып кеткен болсо, анда биз сөзсүз түрдө жанагы барып туруп истинжа кылышыбыз керек. Истинжа кылыш керек болуп калат. Ал эми эгер жөндөн жөн эле бир жел чыкты, же бир кан чыкты деп даратым бузулду десе, же мурду канады мисалы, же уктап кетти, анда барып алып туруп истинжа кылуудун кажети жок. Көбүнчө машиналерде ошондой болот. Алыс жол аралыктарга барып келгендер уктап калат да, даратымсын деп барып истинжа кылат да, туалет кылбай эле, ажатканага барбай эле истинжа кылышат. Бул түр истинжаны тескерисинче шарият жактырбайт. Ошол эки жолдон эчтеке чыкпай туруп эле денеңизден кампан чыгып эле дарат бузулуп сиз барып истинжа кылам десеңиз, аны бидат истинжа деп атышат. Бир жаңылык, диндеги бир жаңылык. Радио угарманыбыз бар экен, кабыл алып коелу, бул сөздү кайра улайбыз. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, өзүңүз тааныштырып сурооңузду бериңиз. Мен атым Кыялбек. Мен суроо деле жок, мен ушул Египеттен окуган барайын дегем да. Келсем экөөбүз. Ошол спонсор издеп аттык эле. Ошо спонсорлор болсо кантип кайрылсак болот? Сиз кандай, сен азыр Египетте окуйсуң го? Жок, Египетте окуп келдим мен. Көп деле эмес, кичине эле окудум. Келип үйлөнүп, кайра аялым менен барайын дегем да. Спонсор жок болсо да, спонсор тапсам эле кетет элем. Спонсорду кайдан табабыз? Эми ал үчүн иним спонсор табыш керек, мүмкүнчүлүк болуш керек. Анан азыркы учурда айтып коелу эми, мүмкүнчүлүктөн суроо берди атайын.
Негизинен бүгүнкү күндө мындай карап жашоодо карай турган болсок, ошол жактагы көп сабактарды биз өзүбүздүн элден да ала турган болуп калдык. Мисалга өзүбүздө дагы улуу устаздар тияктан окуп келип, мисалы Чубак устазыбыз сыяктуу, башка устаздарыбыз сыяктуу келип окуп, башка устаздар келип окуп келип, азыр элибизге аябай билим таратып атпайбы, илим. Ошолордун барып сабак алсак, биз ошол Египеттен да сабак алгандай эле болуп калабыз негизи. Чыныгы билимди алса деле. Чыныгы билим, мен билим алам деген адамга, мисалга, шарт Кытайга баруу, шарт Египетке баруу, шарт Иорданияга баруу эмес. Ушул жерде дагы азыр бизде Кудайга шүгүр, биздин Кыргызстаныбызда ушул нерсеге эркиндик берилип, каалаган жериңизде алгыдай болот да. Өзүбүздө алсак, биз үчүн жетиштүү фарз эле. Дагы бир радио барман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Салам алейкум. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракат. Бишкектен Кубанычбек. Мына Насыбай боюнча айтып койсоңуз таксыр. Иә. Насыбай боюнча. Ай. Машалла. Насыбай жана чеккенде баары бузулабы же бузулбайбы? Көп жердегилер жана таксырып айтып жүрөт, бузулбайт. Оозду чайкап койсо болот деп жүрөт да. Кубаныч мырза, рахмат. Өтө жакшы суроо, Алла ыраазы болсун. Ана бул сурооңуздун жообу азыр могу биринчи Кыял мырзанын эмесин толуктап турган Насыбай көтөлө. Кыял мырза ошол Египетте окуп келген экенсиңер. Чынында Тажим уста айткан сыяктуу азыр Кыргызстанда эгер шарт жок болсо, Египетке барганга биз өзүбүз деле ошол жактан окуп келдик. Эгер шарт болбосо, анан илимге болгон каалоо тилек аябай күч болсо, анда келиңиз мына бул жерде сонун устаздар аябай көп азыр ошо Мысырдагы, Египеттеги, Иорданиядагы окуп аткан китептерден эле сабак бере турган устаздар бар. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, албетте барып ошол жерден окуганыңыз дагы жакшы болот эле деп дагы кошумчалап коелу. Эми андан кийинки мырзанын сөзүнө ошол Насыбай боюнча. Насыбай боюнча албетте бизде эскиден сындырат деп айтышат, бирок чын-чыныга келгенде Насыбай даратты бузбайт, сындырбайт, бузбайт. Даратты бузуу үчүн ал сиздин бир денеңизден эгерде тишиңиз оорукчан болсо, ошону кайнатып, тишиңиз ириңдеп кеткен болсо, канını чыгарса, ириңин чыгарса сындырышы мүмкүн да. А Насыбайда андай функциясы жок. Азыр учурда чегип аткандарда. Ошон үчүн Насыбайды биз бузат деп айта албайбыз. Кала берсе, эми бул шариатта бар нерсени айтып коелу. Ооба. Демек, ошол бул суроо көп берилет, бизге деле ошол сигарет менен Насыбай бул дааратты бузбайт. Так ачык айтыш керек. Кээ бирлер мисалы үчүн такыбалык болуш үчүн, мисалы үчүн өткөндө мен бир жакын таанышым нас чегип алыптыр, анан намазга тура турган мен даарат алып алайын деп атпайбы. Жана албадым десем, мен нас чегип алдым дейт. Анан жок, нас бузбайт десем, жо мен өзүм мындай жүрөгүм мындай мутмайын болуш үчүн. Эми бул баягы даараттын үстүнө даарат алуу, бул жана гүл үстүнө гүл, нур үстүнө нур болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан эмесине дагы дааратты жаңылып алыш дагы жакшы. Эгер такыбалыктын эмесинде болсо, чын-чынына келгенде дааратты бузбайт экен. Дагы эме экен, дагы бир радио карман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракат. Мен мындай бир несен билейин дедим эле да. Намаздан кийин дуа кылып атпайсызбы? Бүткөндөн кийинчи. Намаз окуп бүткөндө дуа кылыпчы. Ооба. Анан могул салафит деген туугандар менен мен иштеп калдым да. Анан алар дуа кылышпайт экен, анан сүйлөшүп, эмне десем айтат алар. Намаздын ичинде атта хаятта отурганда дуа кылыш керек. Ошол маалда Алла Таала менен связь болот депчи. Анан негизи ушулардын багыты кандай, туурабы, туура эмеспи? Аябай эме болуп калдым да, мындай күмөн болуп калды да ортодо элечи. Түшүнүктүү. Алла ыраазы болсун. Дуа үчүн Алла бир убакыт чектелген убакыт жок. Намаздардын артынан дуа кылган эң жакшы болот. Аллах Таала ошол намаздардын артынан кылган дуаны сөзсүз түрдө кабыл кылат. Намаздардын артынан. Бирок ошол дуа кылган кезде биздин өзүбүздүн Ханафи мазхабтын эрежеси бар. Ханафи мазхабтын эрежеси боюнча биринчи, эгер кайсыл намаздын артынан сүннөтү бар болсо, анда биз Аллахумма антас-салам ва минкас-салам табаракта я зал жалали вал икрам деп чыгабыз. Бүттү да сүннөттү окуйбуз. Экинчиси, сүннөт жок боло турган болсо, толук дуаларды, зикирлерди кылып, дуа кылып анан турабыз. Биздин фарздан кийин сүннөтү бар болсо, Аллахумма антас-салам ва минкас-салам деп туруп кетебиз да, сүннөттү окуп бүтүп анан дуа кылабыз. Ал эми сүннөтү жок болсо, ошол мезгилде дуа кылган эң жакшы болот. Бул пайгамбардын сүннөттөрүндө, хадистеринде да келген. Башка немелерде дагы бар. Анан алардын көз карашы боюнча дагы бир суроо келип калды, кабыл алып коечу, ким муну улайбыз кайра. Урматтуу угарман. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракат. Суроо берейин деген. Суроо бериңиз, өзүңүз тааныштырып каяктан чыгып атасыз?
Мен Бишкек шаарынан, атым Чолпан. Чолпан эжеке, бул эме кылыңыз. Сиздерден сурайын дегеним, жанагы намаз каза болуп калгандачы. Каза кылып алганда, мисалы деп коеюнчу, мисалы 5 намаз каза болуп калганда, асырдан кийин окулбайт дейт. Анан шамдан кийин ошондо фарсын эле окулабы же намаз полный окулабы? Мен ошон ато ар кайсы молдоке ар кандай айтып эле менин башым адашып калды да. Кээ бири айтат полный окуйсуң дейт, кээ бири айтат фарсын эле окуйсуң дейт, кээ бири айтат асанга чейин окушуң керек болчу деп эле неметет. Ошону сиз таптап мага жакшылап түшүндүрүп бериңизчи. Ооба. Сиздерге рахмат, Аллах разы болсун. Рахмат, Алла разы болсун. Алла разы болсун. Абдан жакшы суроо берди. Биринчи мен сурооду бүтүрүп аламы? Анан бул каза боюнча. Мисалы салафилердин көз карашы боюнча алар дуадан таңбайт. Ошол көпчүлүк менен алакан жайып дуа кылуу жок дегенде, ушундай максаттарда 3 жолу дуа жок деген максаттарда айтышат да. Бизде Кур'ан, хадис, сүннөт, анан не бар? Ижма, кыяс деген эрежелер бар да. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи Бакый мүрзөсүнө барганда, колуну 3 жолу көтөрүп дуа кылган жери бар да. Ошого салыштырмалуу биз намаздан кийин 3 жолу дуа кылып койсок эчтеке болбойт. Же пайгамбар саллаллаху алейхи хадиси бар, дуа кылганда кайра илхах деп коёр. Кайра дуа кылган немелер бар. Ошолорго салыштырып 2-3 жолу дуа кылсак анын эч бир көйгөйү жок да. Дуанын эч бир чеги жок. Ушундай эреже менен аткарышыбыз керек. Жанагы айткандай. Намаздардын артынан макбул деп атат. Макбул дуа болот. Эң жакшы дуа ошол дуа болот. Эми бул жерде ошо урматтуу угарманчынында азыркы убакта албетте биздин Ханафи мазхабы же бул 4 мазхабтан башка дагы течение агымдар келип ошол салафизм боюнча кээ бир аралаш бир туугандар эме болуп атат. Бул чоң маселе. Бул нерсени бул жерде кичинекей бир 2 мүнөттүн ичинде же 3 мүнөттүн ичинде айтып түшүндүрүү өтө кыйын. Ошондуктан намаздын артындагы дуа кылуу бул өтө жакшы экенин сиз бөркүңүздөй билиңиз. Себеби дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо намаздын артындагы дуалардын кабыл болушу жөнүндө көп жерлерде айтып келген. Ошондуктан Ханафи мазхабында муну аябай таспихаттар менен, дуалар менен, жада калса Кур'ан окуу менен бул биздин мазхабтын аалымдары буну белгилеп бизге сунуп берип, даяр бир китептерди чыгарып берип кеткен. Андан кийин эжебиздин суроосун өтөлү. Каза намазы боюнча, асыр намазынан кийин пешин намазыны каза кылып койгон болсо, асыр намазынан кийин окууга болбойт деп жалпы айтуу бул туура эмес. Анын убакыты бар, болбой турган убакыты. Жана күндүн нуру өзгөрүп, көзүңүз уялбай калган кезде, ооба каза намаз окуй албай калабыз. Күн батарга жакын. Бирок азыркы биздин кийинки асыр намазынын фарзынан кийинки окула турган намаздар кандай? Нафылдары болбойт. Казан окуй беребиз. Күндүн нуру өзгөргөнгө чейин. Ушул нерсени жакшы айтып коюш керек устаз. Ушул нерсени. Себеби дегенде бизде көп түшүнүктөр бар экен. Асыр намазы бүттү, фарз толук жамаат бүткөндөн кийин шамдын уга киргенге чейин эч бир намаз окулбайт деген. Каза намаздарды окуй беребиз кенен. Каза намаздарды окуй беребиз. Күндү караганда көз уялбай калганга чейин окуй беребиз. Көз уялбай калды, аны токтотобуз эми. Карахият уга киргенге чейин окуй берет экен. Анан шамдан кийинки калтыр деген туура эмес. Себеби азыр бизде асырга эгерде айталы 5те асыр окусак, 5тен күндүн нуру өзгөргөнгө чейин почти 1 саат бар дагы ал жагы. Ал кезде сиз ошолго чейин жанагы сунуш берип аткан адам, шамдан кийин оку деген адам, ошол өмүр, бул кишинин өмүрү ошонун колундабы деген сөз болот да. Сен ошол убакка дейин бул адам жашайбы, жашабайбы? Намазды мойнуна карс кылып ошол бойдон алып кетеби деген жоопкерчиликтер бар да. Ошон үчүн казаны асыр намазынан кийин кайсы убакта болсо күндүн нуру өзгөргөнчө окуп койсок. Дагы радио угарман байланышта бар экен, кабыл алып коелу, анан муну да улантабыз. Алло. Алло. Ассаламу алейкум. Мен азыр ооруп атат элем, 5 вакыт намазды калтырбай окуйт элем. Азыр туруп тарат алып келип окуганга эч кудуретим жетпей жатат да. Ооруп атасызбы? Отуруп окусам болобу, кандай болот? Ооруп атасызбы? Ооруп атам да. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү, азыр жооп беребиз. Ооруп аткан апабыздын эмеси, абалы боюнча. Анан жана биринчиси ошол. Туруп окуганга дарманым жетпей атат деп ошол жооп берип. Туруп атканга, мисалы сүннөттөрдү кенен отуруп окуй бериш керек. Жашы улуу болуп, туруп отуруп кыйналса, отуруп окуй берсин. Бирок фарз намазда кудуретинин жетишинче эгер кыйналбай турган болсо, кудуретинин жетишинче тик туруп окуп, калган аракеттерин отуруп окуш керек. Мисалга такбирди китептерде келет. Такбирди тик турган абалда айтууга мүмкүнчүлүгү болгон адам отуруп алып такбир айтса жарабайт дейт да. Ошон Аллаху акбар деп күчү жетпесе калган отуруп алыш керек. Эгерде ага дагы алы жетпей турган адам болсо, ана отуруп алып окуса болот. Уруксат берилет. Урматтуу ошол бизге суроо берген эжебиз апабыз, бул алыңыздын жетишинче кыямды жок дегенде турганга аракет кылып, калганын
отуруп окусаңыз өтө жакшы көрүнүш болот экен. Мындан келип чыкты. Сүннөттөрдү, нафилдерди окуп, отуруп окуганга уруксат берилет. Эми жана эжебиздин эмес каза намаздар боюнча. Каза намаздар ошол кечиктирбей, эң биринчиден сунуш өз убактында окуйлу. Себеби адам баласы өмүрү чектелүү. Биз эч кимибиз мындай өзүбүзгө орустар айткандай гарантия бере албайбыз, кепилдик бере албайбыз, жашайбыз деп. Бул кокустан болуп калган кезде жанагыдай асыр намазыбы, асырдан кийин окуп кое берели. Эгер пешин каза болуп калган. Пешин каза болгон болсо, асырыбыз каза болду, шамдан окуп кое берели. Кечиктирбей. Мүмкүнчүлүк тапкан кезде окуп коюш керек болот. Эми урматтуу радио каармандар, бул жердеги талкуу ошол каза намазын жакшылап түшүндүрүп берип кетиш керек экен. Чынында карахият убактар деп коет, күндүн чыгып аткан убагы, анан күн ошол төбөгө келген эң түш убагы, ошол убакта күн батып аткан убагында чынында эч кандай намаз окуганга уруксат берилбейт. Анан кийин жана каза намаздары боюнча көп суроолор келди да буга чейин делечи. Каза намаздарын албетте мисалы үчүн пешин намазын каза кылып койгон болсоң, асырдан кийин окуй бериш керек экен. Эгер асыр каза болуп калган болсо, анда шамдан кийин сразу артынан сала берет. Окуй беребиз. Жокуктандан кийин же түндө же эртең менен дегенде бир эч кандай бир бөлүнгөн бир далил да жок. Кечиктирүүгө аягына чыгып баратат экен, ошого байланыштуу биз эмебиз бүтпөй калды. Жана башта айтып өткөндөй, урматтуу радио каармандар, чынында биздин бул берүүбүз жумасына бир жолу ушул убакытта болот. Келерки жумада дагы көрүшөбүз. Албетте жанагы ар бир мусулман бир кандайдыр бир диний илимге ээ болуусу бул фарз деп айтып атпайбызбы? Бир нерсени билишибиз керек. Ошон үчүн Кудай Таала биз жана оку деп буйрук бергендикте ошол милдеттүү болуп калганыбыздан биз кийинки сабактарда бул нерсени улантабыз сөзсүз түрдө. Себеби даарат деген бул кичинекей бир ибадат көрүнгөнү менен улуу чоң ибадаттардын ачкычы болуп аткандыктан биз дааратка дагы токтолууга аргасызбыз. Андан кийин ошол эле гусул маселелери бар. Ошол эле намаз боюнча, намаздын түрлөрү боюнча бул жөнүндө Кудай буйрса келерки чыгарылышта сиздер менен жүз көрүшөбүз. Урматтуу Тажин устаз, сиз дагы ушул алтындай болгон убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн сизден ыраазычылык. Кудай Таала үй бүлөңүзгө береке берсин, кыздарыңыздын келечеги кенен болсун. Сиз дагы бир эки ооз эл журтка кайрылып коюңуз. Убакыттан пайдаланып айта турган нерсем, жараткан Аллах Таала ушундай ыйык, ушундай айтылган сөздөрдүн урматына эң биринчиден элибизге, жерибизге тынчтык берсин, ынтымак берсин, ар бир үй бүлөгө береке берсин. Ар бир кыямат күнүнө чейин келген биздин урпактарыбызга Аллах Таала ыймандуу жашоо берсин. Ар бирибизди максат тилектерибизге жеткирсин. Ушундай илим, билим жолдору көбөйсүн, ачылсын, дагы ачылыштар болсун. Мындан да жогорку деңгээлдеги мындай илим жеткизүү жолдору болсун. Аллах Таала бардыгыңыздардан ыраазы болсун. Рахмат, Алла ыраазы болсун сизден дагы. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио каармандар, сиздер менен келерки чыгарылышта жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Кудай Таала ушул кичинекей Кыргызстан мамлекетибизди түрдүү жаман кырсыктардан, жаман балээлерден, душмандардын көзүнөн, сөзүнөн сактап, мамлекетибиз эң алдыңкы өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулсун. Кудай Таала насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.